ойлойсуңар силерчи? Бир жакка чыкса эле болсо алдыга чыгганда кыйкырып эле, ой бул начардама, тигил начардама, бул начарда депчи. Азиштикке башталды элек да, биз мисалы жаңы талап Жок, эже мен сизге вообще ишенем жок. Мен сиз вообще сүйлөшпөйм. Мен могу дежурный апашкаларда Тем более дежурный дегенге акчаңыз жок, сиз. Эмнеге? Керек ал. Мен менен көрүшүп жүрүп. Жок, мындай чындык болсо эмнеге айтпайсың? Сиз менен көрүшүп жүрүп. Сиз тигил собранияда отурдуңуз беле эже? Эле. Жок, эже тигил собранияда отурдуңуз беле? Бөлөк айлыкмы? Бул бөлөк айлыкмы? Бул биринчи жол келип атат. Аз кийин ал бөлөк айлык. Кандай окуна отурушкан деп собранияда? Мына бизде видео. Кана, тарап көрсөң, Тартылды. тарт, бул деген бөлөк айлыкмы? Ал деген мақол деген айлыкмы? Бул деген Актилек деген айлыкмы? Бул Бул концерттерге жадан менен. Кандай жакшы бар. Маданиятыңыз жоктугунан ошондой жаман көрүнүп атат. Тарсаң, до конца тарсаң, жана досун айтышкан. До конца тарсаң, жана досун сөздөрү сүйлөшкөн. Biz neydim okuyuz da, katıştırılıyor da mı? Uğalı da sözü. Yok, bu просто тигил айылдан келген түзүрүмдөр отурат да. Bizde muhtalalı da zoktayım değil mi? Kanday koyduğum var, çeşitler var. Adam birisi daha sevgilisi de sizler için. Yok, oldu, otur adamda. Çok, просто bunu öğretmen ben bundan. Yok, yok. Кейін сөз талапкер Көпүлов Ерлан Алчабаевичке беріледі. Саламатсыздарбы, кандайсыздар, жаштарбы, жүргүзген. Мен негизинен агитация менен баарын түшүнүп атам, бүт нерселерди түшүнүп атам. Бирок мындай кичине баягы эмебизди алмаштырышыбыз керек болуп атат да, шайлоого болгон мамилебизди биз алмаштырышыбыз керек да. Biz şu göndükte misali bu aldıda oturgan ecekler bular tigiz nemege tigiz собранияга да барган. Ошол собраниядан кайра бул собранияга кетет да. Ama bu biyaktагы жашагандар конкретно азыр силер собранияга келгендер артта отуруп алдыңар да мисалы. Баягы бизде шайлоо болгон мамиле ушундай да, мындай кичине уялабыз, тартынабыз, шайлоо деген биз эски күндөр өттү, буюрса жакшы күндөр келатат, жаңы күндөр келатат. Жаңыланышыбыз керек, өнүшүбүз керек ушундай нерселерге, шайлоону туура өткөргөнгө, шайлоону так өткөргөнгө, шайлоого барганды, мисалы көп өлкөлөрдө шайлоого барган бул өзүнчө майрам. Атайын ошол бир дем алыш күнү чыгып майрам кылып барып келишет да. Биз ушундай нерселерге көнүшүбүз керек. Жаңыча чыгышыбыз керек да. Эмел эмес мындай. Баягы бизде айтып берет, жаштар, анан улуулар, андай мындай эмес. Баарыбыз бүт Кыргызстан боюнча. Салам достор. Добуш сатып алуунун жаңы ыкмасы чыгыптыр. Азыр пока биле элекпиз ким экенин, бирок мен ойлойм, мен билип табабыз деп, эгер силер деле ушундай нерсе жөнүндө угуп калсаңар, айтып койсоңуздар болот, мага байланышып койсоңуз болот, мен чечип чыгарганга жана анонимдүү алганга аракет кылам. Мындай экен азыр, айылдардагы магазиндерге 2000 сомго чейин азык түлүктү карызга ала берсең болот экен. Анан эгер ошол сенин кандидатың өтүп кете турган болсо, анда ошол карызың жабылат экен. Бирок эгер өтпөй кала турган болсо, ал кандидатың анда карызыңды өзүң төлөйт экенсиң. Ушундай ыкма табышыптыр да эми добуш сатып алуу. Эгер чындап эле ушундай бир жерде бар болсо, биз азыр изилдеп көрүп атабыз. Эгер чындап эле сиз билсеңиз, ушундай жер, ушундай нерсе болот экенин бизге байланышка чыгыңыз, биз анонимдүү текшерип беребиз. Чоң рахмат.